Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Чикаго шаары жаратканыбыз насип кылыптыр. Бүгүн жана сиздерге видео тартылагандай мен Globe Transportation Truck компаниясына келдим. Бүгүн Бактияр энебиз жок экен, бирок бул жакта бул компанияны негиздеген Бактияр энебиздин напарниги Марлен энебиз экен. Ассаламу алейкум. Кандай турасыздар? Жакшы турасыздарбы? Келип калдык. Хош келиңиздер. Сиздерден трак компанияны мекендештерге тааныштырып коелу депчи. Хош келиңиздер. Кириңиздер. Жакшы, бул жактан кирет экен да? Могул жерде дагы сайыныңар бар экен. Бул жактан основной заезд, Hicks Road деп коет. Бул жерде трактор үчүн аябай мындай удобный десек болот. 5 полоса. Жанагындай чоң разбор керек эмес бул тракторго. Ошон үчүн аябай чыкканга да, киргенге да удобно болгон үчүн ушул жерде жайгашканбыз. Жакшы, бул жакта паркингдер бар экен, анда силердин офиске. Могул жер деген силердин адрес окшойт, Ушул. Анда көрсөтүп коеюн, жакшы. Достор, мына Globe Transportation компаниясынын адреси бул жакта жазылып турат. Өзүңөр жазып алып, бул жакка келсеңер болот. Бул видеонун акырына эме кылып коебуз. Globe'дун телефондорун жазабыз. Мына кире абдан сонун экен да. Globe Transportation. Бул жерде биздин келген конокторго, айдоочуларга мындай отуруп, бизди күтүп же шопто трак даярдан ондолуп атса, ушул жерде күтүп отурушат. Кааласа кирип, чай, кофе, ар кандай суусундук напиткалар менен неме кылса болот, өзүнүн снекс деп коет бул жакта. Жакшы. Анда бул жакта кирип келгенде баягы келген мекендештер бул жакка отуруп, анан бул силердин кабинет окшойт, Бул киргенде эле ошол биздин кабинет, Бактияр экөөбүз ушул жерде отурабыз. Кирип көрсөк болобу? Шефтер кайсыл кандай обстановкада отурат экен? Бизде чакан эле кабинет. Жакшы. Экөөбүз бир жерде отурабыз. Абдан сонун. Муякта сиздер отурасыңар. Бул жерде мен, бул жерде Бактияр. Бул жакта болсо Бактияр энебиз отурат экен. Бул силер деген абдан сонун ремонт жасап турсуңар, Бул жака көчүп келиштен алдын биз бир сыра полностью капремонт жасаганбыз. Жакшы, могу силердин сыйлык окшойт, Муяктан сертификаттар бар экен. Биздин комьюнитиден алган сертификатыбыз. Global Transportation деп 2023-жылы кыргыз комьюнитиден келген сыйлык экен. Бизде Бишкек офисибиз бар. Ошолор жаңы жылга бизге подарка кылган. Бул жана кыргыздын сомдору. 1ден 5000ге чейин. Жакшы. Алтындан жасалган го. Абдан сонун. Ошол эстеликке деп бизге жасап бериптир. Аябай жаккан подарок болгон. Жакшы, эң сонун. Бул деген последний кириккен да, бул эң жогорку деңгээлде ремонт жасап турсуңар. Бул жерде экөөбүз бир жерде отурганыбыздан себеп жанагындай решение принимать эткенде экөөбүз эшикти жабылды 5 мүнөттүн ичинде бат-бат сүйлөшүп кылып ответти айта калабыз. Муякта камерадан азыр өчүп экен, көрүп турат окшойсуңар. Бул жакта дагы эмнелерди көрөлү? Кете берели акырындан четинен. Бул жакта эмне? Бул жакта биздин fleet менеджер менен shop менеджер отурат. Бул жерде fleet менеджерибиз Мират Байке деп азыр барды понедельник эртемен болгон үчүн жанагындай busy time башталган. Бул жерде shop менеджер отурат. Өзүнүн ушул атайын камераларды коюп бергенбиз. Бул жакта силер деме бар турбайбы, трак оңдоочу жайыңар бар турбайбы? Трак оңдоочу жайды ар бир мүнөт чыгып келе бербеген үчүн неме кылып жеңилирээк кылып коебуз да. Бир убакта канча тракты ремонт жасай аласыңар? Трактын өзү болсо 10 трак. 10 трак? Трак and трейлер болсо анда 5. 5. Канча механик иштейт? 6 механик. 6 механик. Абдан сонун. Силер деген өзүңөрдүн гана Globe Transportation'ден трактарын оңдойсуңар же башка жактан да алып келишет? Аябай көп клиенттерибиз бар. Жакшы. Где-то 60% өзүнүн тракторду. Жакшы, анда кеттик. Анда могу jump деген абдан сонун окот. Өткөндө мен деген трагым от албай калып, как раз монда кичинекей болчу. Дыр дегенде эле от алды. Абдан сонун экен. Бизди полностью кыш ичи ушул сактады. Сактадыбы, Трактор кышында от албай калат. Аябай суукта 5-6 трактор ушундай кымындай болуп
Достор, сіздерге өткенде көрсөткөндө дагы бир жолу көрсөтүп коеюн мына. Трак от албай калганда любой погодада эме от алдырып коет. Мындан ары кеттик. Узун коридор кетет экен. Эшиктердин барын кап-кара кылып койтурсуңар. Бул жакта биздин мужской, женский, бирок бизде мужской атайын душ менен жасаганбыз. Бул ажатканлар турбайбы? Водительдер жана күтүп отурганда, трагонда болуп атканда кирип душ кылып, Душ түшүп алса. Бул жакты көрсөк болобу? Мыякта кухня бар турбайбы? Абдан жакшы. Брейк рум деп коебуз для механиктерге и водительдерибизге. Мыякта деген эме бар экен да, мындай эмне деп коет эми баягы ашкана, столовый дегенсип. Микроволновканын түрлөрү бар экен. Килем экен, атайын заказ бердиңер беле? Буну биздин водитель Ирактан болот. Ошол жактан атайын жасатып келиптир. Атайын жасап келиптир. Өзү трак ошол айдаган трагын сүрөткө тартып, атайын ушул Набаз Жаф деген водителибиз. Абдан сонун. Достор, Globe Transportation абдан сонун килемди илип коюптур. Подарок экен. Бул Volvo'нун чоң атасы. Volvo 860. Абдан жакшы көргөн трагым да, меники да ошондо атайын ушундай алгам. Жакшы. Бул жигит силерде иштейби? Бизде иштейт. Мен деген азыр деген видеонун акырында достор, мен өткөндө бир кепканы, өзүм кепка баягы белекке берген жакшы көрөм. Өткөндө бир айдоочуга кепка берейин десем, бизди мекендеш болбой калып, анан азыр машинада ушул видеонун акырында ушул иним азыр 1-2 сөз сүйлөсө, ырын кылып туруп, Алмаз байкесинен кепка кийгизип кетем. Мен көп сүйлөй албайм. Жок, эми кичине калып элек кыргыз элине калып элек. Салам айтып кой. Салам айтып коем, салам айтып кой. Ассаламу алейкум, баарына кыргыз туугандар. Не деп айтам да? Мен Globe Transportation компаниясында иштейм. Канча болуп калды? 1,5 ай болду. 1,5 ай болду. Молодец. Акжол азыр видеонун акырында кезигебиз. Официально кепка подарок этем, макулбу? Рахмат. Атың ким болот? Аскар. Аскар. Мен Аскар менен кичине эметип коеюн. Аскар менен пикап тракты иштеп жүргөндө Нью-Мексико штатынан кезигип, мага Альбукеркеде мага деген байке деп чуркап келип, арыз берип курсам тойгузуп кеткен. Абдан сонун жигит Аскар. Бул жакта эмне? Бул жак биздин жанагындай safety department деп коет. Кагаздарды, полный юридический вопростарды ушул жерде водительдерди кабыл алып, полный документациясын чогултуп. Мыякта кичине жакыныраак көрсөтүп койсок болот да. Мына бул жакта safety department экен, мыякта көбүнчөсү эмелер иштейт экен. Здравствуйте. Как ваши делишки? Мына настроение жакшы. Бул жакта? Бул жакта Здравствуйте. Как ваши делишки? Хорошо. Как у вас? Нормально. Бул жакта биздин safety department жана accounting да отурат. Бардык Здравствуйте. эмне суроолор, водительдердин эмне суроосу болсо ушул жерде жооп беришет. Тикет алабы, кандай маселеси болбосун, кандай суроосу болбосо ушул департаментке чалса, тигил жак, бул жак водительдин кандай бир жана лоодтон тышкары, груздан тышкары любой маселеси чечкенге аракет кылышат. Жакшы. Жардам беришет да. Акча начисление болгондо ушул жактан санап беришет го дейм, балдардын немесин. Начисление кылганда ушул жерден. Ушул жерден, Бул жакта accounting да отурат. Жакшы. Жанагындай жолдо овнер операторлор бар да. Трак бузулуп калды. Бир аз жардам керек болуп атканда ушул департамент жанагындай EFS, комчек жасап беришет. Жакшы, абдан сонун. Азыр бир сере көрсөтүп коеюн. Мына ушул жерде көбүнчөсү кыздар иштейт экен. Safety, accounting деп. Accounting деген бул бухгалтерия да. Кыргыз мекендештер түшүнбөй калышы мүмкүн. Бүт условиялар түзүптүр. Ар биринин астында 2 монитордон коюптур. Кыздар иштейт. Баягы убакыт келгенде тияп барып тамактанып алышат. Могу Медеринимдин видеосунан көрүп калдым эле. Могу ар бир жаңы келген айдоочуларга ушундай подарок бересиңерби? Же тандалма жол мененби? Жок, тандалма жол эмес. Бизде жаңы водитель келгенде ушундай өзүбүздүн жанагындай даярдап койгон белегибиз бар. Бир сере ачып көрсөтсөк болот. Ичинде биз көргөнбүз өткөндө. Эми бул водительге ылайыктуу нерсе экен да. Керектүү нерселер.
Сейфти деп мунусу керек. Кепкасы бар экен. Кепка, жанагы футболка, очки дегендей. очки, Жакшы, жакшы. блокнот. Жакшы, абдан чоң. Ошондой эле. Сен деген жаңы водитель келгенде эле көңүлүн алып коюп турбайсың. Резко, сразу эле. Safety vest бул обязательно. Ооба, керек. Жанагындай бир азгы водительдери жок болуп калса, трак-стапка айдаш керек, трак-стаптан сатып алыш керек. Жанагындай бир аз жана груз ала турган жерлер обязательно required деп коет. Бул вестсиз киргизбейт. Жакшы. Ошого Ушул жерде эле кичине бир кыскача суроо берип коеюн да. Качан ачылдыңар эле? Азыр канча трак бар? Канча айдоочу бар? Качан ачылдыңар эле? Ажа эме болот. Монтаж кылып коебуз. Азыр сиздерге бир суроо берип коеюн. Силер бул компания Globe Transportation качан ачылды эле? Анан азыркы учурда канча айдоочу бар? биз 2017 жылы баштаганбыз компаниянын өзү. Бирок компания өзү 2012ден бери бар. Биринчи жолу компания ачылган өзү 2012 болгон. Андан кийин 2017 биз активирет этип баштаганбыз. Азыркы учурда 300дөн ашык трак. Эми точный количествосын айта албайбыз, потому что күнүнө келип кеткен трактор көп. Бирок азыркы күндө 300-320дай трактор бар. Силер деген көп баягы соцсеттерге чыккан эмес окшойсуңар да. Жашырынып жүргөн окшойсуңар. Эгер соцсеттерге чыксаңар деген силер 2017ден бери азыр может 700-800 миңге жетип калмаксыңар да. Эми биз өзүбүздүн жанагындай шашылбай кадамдар менен келип атабыз. Жакшы. Жанагындай количество эмес, качествого иштеп келген аракет кылып келе атабыз. Биз азыркы күндө деле 1000 тракка даярбыз. Расчет кылып атабыз. Өсүү деңгээли астында турбайбы? Эмечи, диспетчерлер каякта? Диспетчерлер Бишкекте. Бишкекте. Ташкентте жокпу? Ташкентте жок. Бардык диспетчерлер Бишкекте отурат. Опытный диспетчерлер. Диспетчерлерибиз эң аз дегенде 2 жылдан башталат опыттары. Андан көп тажрыйбалуу 4-5 жылдык тажрыйбасы бар диспетчерлер дагы бар. Көп диспетчерлер бул жакта трак айдап кетишкен. Ошондуктан булар диспетчерлерибиз Американы жолдорун бардыгын билишет. Жакшы. Анда кеттик, анда эме трак оңдоочу жайыңыздарды көрсөк жакшы болот эле да. Мына бул жакта дагы достор, абдан сонун шарт түзүлүптүр. Мына бул жакта кыздар отурат. Убактысы келгенде, мыякта идиш-аяктын бүт бар, оборудование, микроволновканы булар. Силер последний крикин алгансыңар го микроволновканы. Мындай микроволновканы көрө элек болчумун. Халалдыктын түрлөрү, мыякта бүт продукциянын бар экен. Анда трак оңдоочу жайды көрөлү достор. Бул видеону биз Instagramга, TikTokко, YouTube каналыбызга коебуз. Көптөгөн мекендештер бул видеодон кийин келиши мүмкүн. 100 водитель, айдоочу келсе, сразу кабыл ала аласыңарбы? Биз кабыл алганга даярбыз. Кабыл ала турган мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Пожалуйста. Чалышсын, жазышсын, келишсин. Азыр көргөнүңүздөй бул жерде азыр развал жасап атат. Развал жасап аткан тура, мына достор. Мыякта деген Акчардак окшош Volvo 860-ды киргизип, развалды мына астындагы артын жасап атыптыр. Ато развал керек. Жаңы дөңгөлөк салып койсоңор, развал жасабасаңар бат эле жеп коет. Жакта анда бул жакта бир жигит бар экен, мекендешибиз. Ассаламу алейкум. Кандай турасың? Интервью келип жиннабыз. Жок, эми кичине бир-эки сөз. Ассаламу алейкум. Мекендештерге эме салам айтып коелу. Ассаламу алейкум. Жакшы. Эми биз деген заставлять эте албайбыз. Жакшы. Силер деген эмеге полуңардан чымын случайно конуп калса тайып кетет го дейм я. Кээ бир кафелер, ресторандар бул эмени полду көргөндө ичи күйүп кетет го дейм я. Биз бул жерде бул жака көчүп келгенибизде биз полностью ремонт жасаганбыз. Шопту дагы эми мындай жогорку деңгээлде кылайлы деп неме өзүбүзгө убада бергенбиз. Ошого биз даже полго дагы аябай катуу көңүл буруп, бул атайын специальный пол, будан жанагы май
жерге түшсө дальше кетпейт. Сүртүп койсоңар таптаза болуп калат. Койсо дальше баягы бул экологиядагы жакшы да. Абдан сонун. Анда бир сыйра көрбөйлү ичин, Мына достор. Трак оңдоочу жай кандай болот экен карагылачы. Биякта деген дөңгөлөктүн түрлөрү бар экен. Бул жака керектүү материалдардын бүт баарын толтуруп коюшкан турбайбы? Кеңгүрятник. Абдан керек окат бул. Кеңгүрятник жок. Мен дагы 2 жолу элик сүзгөм. Кеңгүрятник жок. Машинанын асты бүт талкаланат. Мына. Ар бир машинага саласыңарбы же? Биздин компанияда трак жолго чыгыштан алдын обязательно кеңгүрятник коюлат. Кеңгүрятник коюлат, Бул бизде 1 жол эмес, 2 жол эмес, даже 50 жолу да эмес, андан көп сактаган. Мен 2 жолу элик сүзгөн киши билем да, корком да. Мунусу жок. Мындай кенен айдай албайсың да. Кечинде тем более. Здравствуйте, как ваша жизнь? Хорошо. Давно работаете здесь? Полгода. Полгода работаете? Да, полгода работаю. Вот. Познакомился с таким хорошим человеком, хороший шап. Да. Условия, Довольны, да? Довольны? Условия очень хорошие, очень доволен. Да. Хорошо. Удачи Спасибо вам. за работу. Удачи вам, удачи. Спасибо. Виталий, удачи. Мына достор. Айдоочулар деген эс алганы келгенде трактарын бүт баарын калтырып коет экен. Мыякта механиктер жасап коет экен. Эми баягы аккуратно тизилиптир баардык запчасттар. Мыякта брейк шустар экен. Мына могу тормозной колодка деп коет. Булар да жешилгенде убагында алмаштырып туруш керек. Барабандар, аккумуляторлор. Мына барабандын жаңылары бар турбайбы? Караңыздарчы. Бул эмне бул эме май куйган эме. Солидол турбайбы? Солидол. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Бир сыра тракты майлап чыккан. Таптаза трактын көп жери майлаш керек. Анан ушу менен баягы качать этип майлап коет экенсиңер. Почти 90% майлай турган. Бул эмне? Полдушу менен жууп турат турбайсыңарбы? Полдушу менен жумасына 1 жолу, Жумасына бир. болбосо 2 жолу биздин жигиттер тазалап чыккан аракет кылышат. Но көбүнчө суббота күнү жумуштан кийин калышып тазалап жууп Жакшы, жакшы. таза сактаганды аракет кылып атабыз да. Мыякка көрдүңүздөрбү? Тиякта трактор турат, мыякка трейлер батат экен да. Ушунда деген 1, 2, 3, 4, 5 трейлер кирет экен, Анда трак болгондо уже 5 көбөйткөндө 10 трактор койсоңар бир убакта, Же болбосо трак энд трейлер бир моментте кирсе болот да. Жакшы, жакшы. До конца барбайлыбы? Бул жак эми биздин жанагындай партс запчасттар турган жер. Запчасттардын бүт баары жакта экен. Фильтрлардан баштап фиттинг ар кандай нерселерди биз көп деген мындай сактаган аракет кылабыз да, жанагындай маркетте жок болуп калат го иногда. Ошондо биз ошол хотя бы 1-2 айга жете турган запасты кармайбыз постоянно. Жакшы, мына бир сыйра тартып көрсөтүп коелу. Бул механиктердин трак оңдоочу жагында мына фильтрдин түрлөрү, рессорлор турат. Мыякта да фильтрдин түрлөрү экен. Бул деген силер өзүнчө эле Америкадагы немеге запчастын баарын эле ташып келип алгансыңар го мыяка? Ошол Эйрбектер турат. Малда ушул жерде запчастьсыз туруш керек деп ушул иштеп келатабыз до сих пор. Жок, азаматсыңар. Кээ бирөөлөр баягы жөн эле механик эме шап ачып коет, анан баягы трак келгенде оңдоордо дилерге жөнөшөт да. Заказ кылып, силер мыяктан алып эле шак тагып коюп турбайсыңарбы? Жакшы, абдан сонун. Бул еще времяны экономить этет да бизге. Жакшы. Алып келип сразу алып чыгат. Бул жана балансировка. Балансировка экен, мына балансировка жасай турган машина экен. Балансировка жасаган ал деген эме дөңгөлөк жебеш үчүн жасайт да. Дөңгөлөк жебеш үчүн. Жакшы. Мен эме мындай чоң трактыкын көргөн эмесмин, кичинекей машиналыкын көргөм да. Биз өмүрүбүздө биринчи жолу көргөн немелер экен. Могу эмеби жанагы? Компрессор. Компрессор бул. Мен деген мончалык эле компрессор көргөм, мынчалык элечи. Бул деген бир торпок менен тең го. Бул экинчи компрессорубуз, запасной. Основной компрессорубуз тиги ичкериде көрсөтөм, ал аябай чоң. Жакшы. Эменин ичинде турат. Бул аппарат эмне кылган? колесону алмаштырат. Дөңгөлөктү алмаштырат. Эмесинби? Покрышкасынбы? Покрышкасын. Покрышкасын деген көп жерге барганда жерге жаткызып алып, ломдор менен чечип, анан кайра тагы эметет го, силер болсо мыякка салып эле тырт, анан кайра киргизип тырт деп батылып бүтүрүп коет. Бир эле механик кааласа 10 дөңгөлөктү жөн эле кыйналбай алмаштырып койсо болот.
азыр Могул эле аябай кымбат болуш керек бир канча миң доллар болот? 10-15 миң доллар болот же канча? бул өзү 15-20 миң доллар. Бирок биз комплект алганбыз. Жана развалды кыла турган баланс. Бул машина 120 миң, 125 миң. Уже 2-3 жыл болуп калды. Силер деген могу аппаратты алган менен деген могу аппарат жок болсо дөңгөлөктү 3 киши, 5-4 киши алмаштырмак, а муну бир киши эле ошол эле 5 кишинин жумушчу жасап коет атпайбы? Еще эч касына жанагындай белине оор келбейт. Жакшы. Эч кандай неме кылбайт. Азыр неме кылсаңыз мен бир механик айтайын Эметпи, көрсөтүп койгонго. Короткий неме. Так, мыякта карагалачы. Тети могу азыр деген механиктердин могу шаптагы эле баарын чогултса эле 1 миллиард болуп кетет го. Мына ачкычтын түрлөрү достор. Ачкычтын түрлөрү. Механиктердин сейфи бул жер. Байлыгы. Мыяк түшүп калбасын, кесип коесуң. О, байлык экен, механиктердин байлыгы ушул жакта экен. Механиктер иштеп жатканда бир ачкыч жок болуп калса, жумуш токтоп калышы мүмкүн достор. Мен деген атайын көрсөтүп атам. Сиздерге сабак болсун. Баягы мындай шапыңар жок болсо, Кудай буйрса ушундай шап ачканга жаратканыбыз насип кылсын. Караңыздар, могу магазинде жүргөндөй эле болот экенсиң да, бураманын түрлөрүн бүт бар экен. Мына бул жакта дагы иштеп атышат. Не будем беспокоить. Удачи. Биздин механиктер 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Именно тракта Америкада оңдогон. Еще жанагындай малый родинасында дагы бир 10-15 жылдык по-моему тажрыйбасы бар да бул механиктер. Механиктер анча-мынча жасаган нерсени биз деле жасап коебуз. Баягы дөңгөлөгүн алмаштырып, баягы шаг обзор бер, тияк, мияк дегендердичи. Эң негизгиси жанагы электроника жагы, анан компьютерный диагностиканы билген механиктер болсо абдан сонун да. Биздин диагностика жасайсыңар да? Диагностика жасайбыз. Электрониканы мен 100% уверенмен. Дилерден да жакшы жасашат булар. Молодцы. Дилер таппаган проблеманы ушулар тапкан 1-2 жолу. Азаматсыңар. Тиги эмне кылып атасыз? Дөңгөлөктү алмаштырып. Алмаштырып атасыз. Анда көрөлүбү? Көрбөй деле койсок болот, билет да элдин бар. Эмне кылсак болот эми азыр? Каяка барсак болот? Мына четинен көрүп кетип бартабыз. Четинен сиздерге көрсөтө берейин. Механиктерге керектүү баардык нерселер бар экен. 2 трак трейлер оңдолгондун ортосуна баардык керектүү запчастарды эмне болду экен. Булар да 1-2 штуктар экен. Керектүү брызговиктер, бул деген трейлерге, трака, майын дагы мыяктан алмаштырышат экен. Майдын түрлөрү. Могу отход болуш керек да, майдын отходдорун деген көптөгөн шаптар деген төкпөйт, эч жакка өткөрбөйт. Ушулар менен хитерди жылытып да колдошот экен да кышында. Көбү колдонушат, бирок биздин хитерлерибиз газовый. Буну просто специальный сервистер келип алып кетишет. Өзүлөрү алып кетет. Силерден сатып алып кетет. Жок, биз аларга төлөйбүз. Тескерисинен. Андан көрөк мыякты деген срочно эме кылыш керек экен да, хитерди оңдош. Эме көткөрүш керек экен майга. Газовый болгон үчүн ошолор немеге нужно болуп жок. Мыяк эме парковкабы? Бул жак биздин парковкабыз. Бул биринчи парковкабыз, биздин экинчи парковкабыз Из Дандиде жайгашкан. Бул жерде көбүнчө жанагындай ремонт болгон же 1-2 күнгө жанагы парковка кылып турган трактор ушул жерде болот. Жакшы. Кааласа, если бир жумадан ашыкка сервис кереги жок трактор болсо, биз тигил экинчи ярдыбызга алып барып ошол жакта сактайбыз. Бул парковкага канча трак батат? Бул жерге бир 50 чакты трак батырса болот. 50 чакты трактор. Ортолорго коюп, чисто четке койсо, ал жакта бир 35 трак го дейм. Эме алып келбейлиби? Мекендештерге кызык да, азыр көптөгөн мекендештер бул жакта иштеп атат. Анан Кыргызстандан дагы, Европадан, Россиядан, дүйнөнүн бүт булуң бурчунан келишет да. Анан ошондо келгенде бул сиздердин компанияга ордошуп калышы мүмкүн да. Баарына кызыккан тракторуңуздар бир көрүп келбейли. Достор, азыр мына парковкада жүрөбүз. Бул жакта офис.
Офистин аркасында трак оңдочу жай, артында болсо чоң парковка бар экен. Парковка өзүңүздөр көргөндөй абдан чоң экен. Бул абдан ылайыктуу нерсе да. Ато деген кээ бир бай офистер жайгашкан, парковкасы алыс болот. А мындан тышкарыдагы Global Transportation'дин экинчи эмеси бар экен, парковкасы бар экен. Канча алыстыкта жайгашкан? Ал бул жерден 15 минут. 15 минутталык жол. Аякта канча место карайшыдан? Ал жакта кенен. Эми канча примерно? 100, 200? Ал жер бул жерден 3 эсе чоң. 3 эсе болгондо 150 экенде. 150. 150 турак. А эмне силер деген жалаң Volvo'ларга басым жасайсыңарбы? Же любитель Volvo'бу? Любитель Volvo. Биз өзүбүз Бактияр экөөбүз атракта жүргөнбүз да. Экөөбүз мен Volvo айдагам. Мына айтып койгулачы. Көптөгөн мекендештер менен тажат эле сурай берет. Volvo жакшыбы, же Freightliner жакшыбы? Эмне преимуществосу бар? Же Volvo жумшакпы, же Freightliner жумшакпы? Айдагансыңар деми. Эми кандай десек, Mercedes'in любительдери бар, Ага. BMW любительдери бар. Ага. Экөө постоянно чабышкандай эле Volvo менен Freightliner ошондой эле. Ким Volvo айдаса, Volvo'ну мактайт. Ага. Ким Freightliner айдаса, Freightliner мактайт. Жо, мен деген Volvo'да айдагам, Freightliner айдагам. Мен Volvo'ну мактайм. Анткени Volvo жумшак. Алыскы дистанцияга чыкканда бели оорубайт. Freightliner кичине мындай жесткирээк машина. Freightliner эми Volvo 860 болсо, Freightliner ичи чоң. Ичи чоң, Каскад. ооба. Freightliner жолдо оңдошу жеңилирээк. Volvo, Lexus, Freightliner, Toyota деген кошуласыңарбы? Ооба. Келиңиз бешти. Жакшы, мына достор. Volvo'ны Mercedes десе болот. Volvo'ны жакшы кирет да. Volvo. Сонун. Достор, мына Кудай буйрса Globe Transportation компаниясына келип калсаңыздар, Кудай буйрса деп туралы. Ушундай жалаң Volvo 860 Volvo'нун чоң антасын айдайт экенсиңер. Анан бул жактан мына бардык тракторда кемгүрәтник бар экен. Бир дагы трак кемгүрәтники жок чыкпайт экен. Мына көрсөтүп коелу. Мына каптал ушундай болот. Каптал ушундай болот. Жана Globe деп жазып турсуңар. Көк менен эметилип тур, анын эшигинде. Globe Transportation, amo силердин эме менен маңар экен, главный. Биздин логобуз. Ооба. Бир Freightliner көрүп атасыңарбы? Мияктын баары Volvo, мияктыкы, тияктыкы, мияктыкы. Freightliner дагы бар. Жок, бар, бирок бул жигиттер Volvo'нун эмес экен, поклонниктер экен. Биз Жакшы. ошо өзүбүз Volvo айдаган үчүн биз Volvo'дан баштаганбыз, бирок убакыт өтө берет экен. Момо, эме Freightliner жаап койгула. Айдаган водительден көп нерсе зависит этет го. Кандай карайт? Канча эме бар? Деги силерде деген өткөндө Бактияр эне менен сүйлөшүп атканда айтып аттылар. Силердин канча трагыңар, канча трейлериңер бар? 200, 250 дегенде болот Өзүнүн трак 200. 200 бул деген менчик. Чисто компаниянын трагы 200. Трейлерибиз 400гө барат. 400гө бул менчик бе? Өзүнүн трейлерлерибиз. Достор, мындай айтканда элестетип койгула. Инилерибиздин көп жылдан бери иштегендиктен 200 менчик трагы бар экен. Компанияда 300дөн ашык трактор болсо 200 менчик, калгандары овнерлер, Калгандары овнер. Буюрса быйыл өзүнүн жеке менчик, жеке тракторубузду 300гө чыгарайлы деп атабыз. Трейлерди жанагындай степ дек, рифер да кошойлу деген максаттарыбыз. Азыр заказ кылганбыз, күтүп атабыз. Ушул айдын ичи келип калат буюрса. Эме менен иштейсиңерби? Amazon менен. Amazon менен буюрса иштеп баштайбыз. Көптөн бери тартайын деп келейин деп аракет кылып жүргөм. Жаратканыбыз бүгүн насип кылыптыр. Сиздерге кааларым Бактияр үнүбүз өкөңөргө бекем ден соолук, ишиңерге ийгилик. Ар дайым өнүп өсө бергиле. Компанияңар бунун менен токтобой бай 1000ге жеткиле да. Бир сөз менен 1000 жетеби? 1000 болсо эле. Кудай буйрса 1000 болсо эле. Анан баягы көптөгөн мекендештерди акырын жумушка алам деп жаттырсыңар. Мекендештер мына. Өзүңөр баалагыла. Мен мактагым келбейт. Көрдүңөр, офисти көрдүңөр. Мында мыякта паркинг, механиктер бар экен. Анан бул жака келип иштеп көрсө билинет да, чынбы? 1-2 ай, 2 ай иштесе билинет.
Ассаламу алейкум жигиттер, кандай турасыңар? Мен колум бошоп айтат да азыр. Мында кантип учурашам? Жакшы турасыңар. Мына кыргыз жигиттеринин баары келип атыптыр. Жана жигитибиз кайда кетти? Аскар. Мыякта Аскар энебиз бар эле. 1 мүнөт. Достор, Globe Transportation компаниясына келдик, болушунча тарттык. Анам ырымдап мен деген эме Америкада жашайм, калпак бере албайм. Ана мондай бир кичине белегим бар болчу. Бул сизге? Эми кичинекей подарок болуп калды, таарынбаңыздар. Бул мунусун болсо Бактар энебизге берип коесуңар да. Сиз деген эми баягы пикник-чикникке чыгып калганда шашлык-башлыкка аркасы эметет, мындай чоңоюп кичирейт, любой размер. Ырымдап кийип коелу, ана мякта жана сөз бергендей буйруптур да. Бирок эми ошол кепканы билбейм ушул баягы буйрган да, Рахмат чоң. ырымдап кийип жүрөсүң да. Жакшы. Анда достор эмне кылабыз? Биз дагы өзүбүздүн жумушубузду улантабыз. Globe Transportation компаниясына ийгилик. Аман эсен болуңуздар. Сизге эстеликке Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен жана үмүт өткөндөй болгон жокмунбу? Жок, бул биздин Адышы. Жакшы. меймандарга белек. Жакшы, кыргыздын салты менен абдан чоң рахмат. Мына Globe Transportation'ден белек алдык. Анан дагы бир серияда обзор кылып ичин көрсөтүп коем достор. Анда кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Өнү өскүлө, жигиттер. Ийгилик,